Садыр Жапаровдун приказын күтүп турабыз. Бир эле кайрылуусу бизге жетиштүү. Кыргыз элим тайманбагыла, акырына чейин Садыр Жапаровдун артында туруп бергенге баарыбыз даяр бололу. Бар болгула. Менин атым Токтобек. Ассаламу алейкумдар. Мен Кыргызстандан болом. Мен баарыңарды ынтымакка чакырам биринчиден. Жана баарыңарга ден соолук каалайм. Жана ачык асман каалайм баарыңарга. Мен ушул жерге келип аткан себебим көп нерсени аныктап көрдүм өзүм үчүн. Анан өз ой пикиримди элге айтып коеюн деп келдим да. Эл менен менин ишим жок да, чындыгындачы элдин ою кандай экенчи. Мен биринчиден баарыңарды ынтымакка чакырам, чындыгындачы. Бирок биз азыр 6,5 миллион калкпыз. 6,5 миллион калктын ичинен Садыр байкеде эч ким ысырат эткен жок. Если вопрос болсо жооп беребиз чындыгында. Мен ошондон аштыгыраак ысырат эткем. 6,5 миллион эл үчүн десе. Жок, андай киши жок. Бул бир. Экинчиден, ошол жерде көп акыйкатты ким айтып келген? Айтсаңыздар. Садыр. Садыр байке айтып келген. Чындыгында. Эми, урматтуу кыргызстандыктар, мен ушул иш башталгандан бери жүрөм, чындыгындачы. Үнүмөн деле билинип атса керек. Мен эч кандай провокатор эмесмин. Угуп койгула. Урматтуу кыргызстандыктар, мен силерди ойлонууга чакырам, баарыңарды. Жаштар, мына могу митинг эмнеге болду? Жаштар кыйналып кетти. Элестетсеңер, урматтуу кыргызстандыктар. Бирөөнүн баасы $10,000 куруп жүрөт. Bir күндөчү, bir күндө. Бирөө 1000 сом таба албай жүрөт буяктачы. 1000 сом бир жашоого жетпейт. Мен уже аялым менен ажырашайын деп калдым. Ушундайланчы уже. Акыйкат издеп жүрүп. Мына уже кетем деп атат мына. Кете берден, короче. Кийин түшүнөрсүң, короче, депчи. Урматтуу кыргызстандыктар, укпойгулачы, шынап койгулачы. Сатылбагыла. Биздин дүйнө жүзү боюнча географияда биздин жерде эч жер жок. Ким кошулат, ким кошулбайт, айтпайчы. Бизде жер үстүндө жер бар. Жер үстүндө жер бар биздечи. 70% тоо үстүндө жайгашкан. Биздин жерчи. Урматтуу кыргызстандыктар, биз суубузду эле сатып жетет. Суубузду эле урматтуу кыргызстандыктар. Мен уже чылабай кеттим, ужечи арыктап, кадимгидей уже жинди болуп кеттим, ужечи. Неволеге барыш керек болуп калды, ужечи акыйкат түшүнчү. Мен Садыр байкенин жеке атынан колдойм. Рахмат. Кыргыз элим, сиздерде мен атым Энис Жапаркулов. 3 революцияга катышкам. Анан мен антивидим деп мактана албайм. Эл катары эле эл үчүн жүргөн баламын. Кыргызстанды биз башка көпөстөргө алдырып ийбешибиз керек. Мен Россиядан, Кытайдан, чет мамлекеттерден жүргөн биздин кыргыз жигиттер, мигранттардан ысык салам силерге. Кыргызым. Алар ошол жерде күйүктөгөн айтышты, Сиз барып айтып коюңуз ушу биздин айткан сөздөрдү. Артка. Жигиттер, ал провокаторлорго алданбай мына жака келгиле. Карабагыла. Бери карагыла, ал жакты карасаңар зачем? Кой тур, мен сүйлөп бүтүп коеюн. Россиядан ысык салам кыргызы, өзүбүздүн жигиттерден, мигранттардан, Москвадан, Новосибирскиден, Владивостоктон, Хабаровскиден бүт ысык салам айтып атышат, чет мамлекеттен. Америкага чейин балдар күйүгүп айтып атышат. Байке, биздин айтканыбызды айтып коюңуз. Биз Садыр Жапаров мененбиз. Ушунча урдалган акчаларды, тонналап чыккан бүт президенттер менен алып чыгылган алтынды буйрса кайтарабыз, кыргыз элим. Мен Мекенчил партиясындамын. Кошулгула, ар бириңиздер күн сайын. Кыргыз элин бөлбөйбүз. Бөлбөйбүз деп атпайм ба? Мага алып турчу. Мен бияктан 3 жылдан бери революцияда. Жигиттер, жана сүйлөшүлгөн кызыл лентачан жигиттер келип бериңиздер. Ар кандай провокациялар уже жүрүп атат. Келип бергиле жигиттер. Кайдыгер карабагыла. Туруп коелу каягына чейин. Келип бергиле жигиттер. До конца сүйлөп коеюн жигиттер. Эми мындай.
ушул азыркы көпөстөр кээ бир партиялар бар. Арасында кимдер экенин баарыңар билесиңер. Ошолар кыргыз элинин үмүтүн, кыргыз элинин ушунчалык күйүп туруп жаны менен келип боштондукка чыгарганын, Садыреке чыкканын көбү көрө албай атат. Арасында бар көзү көрө албай, мындай эмне кылышын билишпей. Ташиев убагында Садыр Жапаров чыксын деп туруп президентке жазган, ыйлактап жүгүрүп жүргөн. Чогуу түрмөдө отурган билесиңер. Жөн эле бунун баары жөн эле болуп калган жок. Эл ошо күйүгүп келдиңер, ушулар баары келди ушул жерде. Эл күйүгүп. Садыр Жапаровду колдойбузбу? Садыр Жапаров! Садыр Жапаров! Садыр Жапаров! Рахмат. Урматтуу эл, биякта провокационный немелер болуп атат, ал жакка кошулбагыларын суранабыз. Провокаторлорго кошулбайбыз. Садыр Жапаровду колдойбузбу? Эл тандаган Садыр Жапаров турабы? Садыр! Салам алейкум балдарым, кыздарым, бир туугандарым. Элим, кыргыз элим. Бешинде сүйлөгөм. Бук болуп 77-демин. Менден улуу кишилер деле келген жок. Бирок мурунку эмне деп кой жанагылар. Элдик ишмер деп кой, коомдук ишмерлер. Коомдук ишмерлер келе албайт. Легендарный парламент келе албайт. Балекеттин баарын ошо легендарный парламент тарап баарын бөлүп кеткен. Ошонун аркасынан азыркы уламыш башталып атат да. Эми чын-чында келгенде биздин аксакалдар, кыргыздын даан аксакалдары калбай калды. Алар келе албай да калды, аларга сөз жетпей да калды. Азыр ушунчалык болуп кетти, улууну кичүүнү сыйлабай калдык. Аял эркекти сыйлабай калды. Каяка баратабыз бир Кудай өзү билет. Бирок жаратканым ушунчалык кыргызды сыйлайт экен, жакшы эле аян берип атат, жакшы эле бийликти колго берип атат. Темсилеп барып эле бир жулукке жолугуп калып атабыз. Ошолорду өзүбүз шайлап алып анар жерден пиво алып, тигин алып нең бир биз ушулар жеди деп коебуз. 1000 сомго сатылып алып. Алар бизди сатып алган, эмне деп сүйлөй аласың? Биз малыбыз. Биз мал, мына азыр Кудайга шүгүр. Мына дагы жеп жеңил эл таң калып атат. Белоруссия 2 айдан бери курал жарагы менен эчтеке кыла албай атат. Казактар канча жылдан бери асмандан бир эмени күтүп атат. Кыргызда 24 саат болдек деле барып эле таш менен алып алды деп. Кудай ушуну бизге насип кылсын. Тобо кылалы. Ошо бешинде айткам мен, жаштар, келечек жаштардыкы деп жүрөсүңөр туура. Келечек Кыргызстандын келечеги силерде. Ушуну эгемендүү кылыш силердин мойнуңарда. Атамекендик согушта 300 канча кыргыз өлгөн. Алар келип алып бияка өлбөгөндөр түрүү келип мен 4 жыл согуштум, немистин башын жуттум деп мен премьер-министр болом, мен президент болом деп айткан эмес. Алар сүйүнгөн бекенин бошотуп алыш үчүн. Биздин колубузда бардык нерсе элдин колунда. Бийлик да, кем байлык да биздин колдо. Бирок биз кыргыз ушунчалык экенбиз, башыбызга жетмейин жата берет экенбиз. Анан жинибиз келгенде эңди деп туруп ташталып жөнөйт экенбиз. Ошого жеттик, эми колдойлу. Себеби мындай да азыр. Садыр менен мен бир тыйын да ишим жок. Бирок Садырдын кыргыз үчүн, кумтөр үчүн деп жалдырап чуркап жүрүп 11 жыл срок алып отурду. Ошол жерден дагы аны колу бутун молдап веналарын кесип өлтүрөбүз деп араң ас калды, жаратканын кудурети менен аман калды. Анын да көрөр күнү бар экен, келечеги бар экен, атасы өлдү, авария, баласы өлдү, авария болду. Ошону кечип коюп жүрүп атат. Биз азыр муну мындай кылалы. Эскини коюп атат, жагыны коюп атат, жаштарды которсун деп. Эми азыр Садырдын аркасында мындай жөлөк болчу көзгө көрүнгөн ишмер жок. Кимди коерун билбей отурат. Экөөнү койду, бирөөнү министр унур деп кылды, экинчисин КГБ кылды. Ичинен колго көрүнүп, көзгө көрүнүп турган. Эми ошолор биртике иштеп берип колдоп турсун. Өзү айтып атпай, 2 айдын ичинде, 2,5 айдын ичинде жаңы закон алып парламентти шайлагандан кийин ушу азыркы болуп атканын баары которулат. Жаңы коюлат, жаңы шайланат. Ошондо мунун мүмкүнчүлүгү болот шайлаганга. Эми талашпай тургула, кичине сөз тугуп алгыла. Мен
ушатай бук болуп келем, айтайын деп келем, балдарыма насаат айтайын, эми улуусу бар, ырысы бар деп коет. Анан улуу киши айтканда ал кандай болбосун улууну укканга кыргыздын өзүнүн каада салты бар, улууну сыйлаганга. Ошон үчүн мен айтарым, араңарда чыккынчылар, бузукулар болот, жанагы сатылып келгендер сатыла берет. Булардын канында акча болсо болду, кыргыз кырылып калса да мейли. Кече эле жүрүп берки партияларды ээрчип жүргөн. Мен ошо 5-inde дуба бергенде кыргызды кара мылтык атам дегендер чолок болсун деген. Кыргызды талкалайм деп баскандардын буту сынсын деген. Мейлеген көзү сокур болсун, уккан кулагын сокур дүлөй болсун деген. Кудай астында күнөөкөр болуп аткандарым бирөөнүн өлүмүн тилеп. Бирок мен кыргыздын келечегин сагынып тилеп атам. Эми биз 77-де бизде кыргыздар биздин өлөрүбүз калды, өзөрүбүз калган жок деп айтат. Бизге силердин келечегиңер керек. Эгер биз силерге жаштарга жакшы сөз айта албай, акыл үйрөтө албай, ак жолго сала албай өлсөк, биз тияка барганда шерменде болобуз. Аталарыбыздын астында 100.000 кыргыздар кырылып, ушу кыргызды, ушу мамлекетти, ушу жаркыраган касиеттүү жерди ата бабаларыбыз 100.000де өлүп бизге таштап кеткен. Калп айтамбы? Туура да, ошол жерибизди. Эгер кыргыз болсо, таза кыргыз болсо, кыргыздын ураанын сөзүн укканда жүрөгү ээсинип, өзүнүн эмне кылганын билбей калат. Кыргыз эч убакта жалтанып аркадан караган эмес. Качкан эмес. Өлүмдөн корккон эмес. Мен силерди өлүмгө түртүп аткан жокмун, кечирип койгула. Негизи кыргыздар ошондой болгон. Ушинтип келгенбиз. И дагы ошондой барабыз. Биздин жерге көзү кызыккандар көп. Эми мына Садырды айталы. Азыркы депутаттардан, мурунку депутаттардан, мурунку өкмөттөн күнөөлүү кишилер саман. Садыр келсе ошону козгоп биз соттоп коет деп коркуп, Садырга болгон жамандыкты жасашат. Садыр Кумтөр боюнча добушту, ошо Асылбек баш болуп, ошол эле депутаттары өткөзбөй койбоду. Калппы? Туура. Ошол эле убактылуу өкмөт, убактылуу болуп атканда, Ошто кырып атканда кыймылдабай койду го. Садырлар барды го. Аман алып калдыбы? Аман алып калды. Ошону соттоп, ошо депутаттардын канчасы чыкты, Садырды чакырып койгулачы. Садыр сөзүн айтып алсын десе, кашайып жибербей койбоду, Премьер-министр, өкмөт баары ушул жерден көп мени апыртпайын 200-250 тим эле соттолуш керек. Эми аларды соттогон эмне пайда? Кыргызды ушунчалык карыз кылып кетти. Мен баягы жигиттерге айттым, аларды өлтүрүп, азыр өлтүрүп эчтекенин кереги жок, карыздардан куткартып, ошолордон алып карыздарды куткарыш керек. Талаада жаткан акчаны берип жедирип коюп, басып жүрөбүзбү? Аларды биз билебиз го ким экенин, же билбейбизби? Билебиз. Ушул мүрзөнү сатып акча тапкандардан эмне күтөбүз? Жаш балдарга уу чачып, эми мектептеги жаш балдар өлөт деп вице-премьер айтып атса, каяка барабыз? Өлүп атканын билсең, тиги Зиманибулттан касиет алып, ошондон кудай болуп отурат, биякта кудай болуп кеткенби деп ойлойм да. Ошо жаштар өлөм деп атса, жатып бербейсиңерби, өлтүрбөй? Эмне кишилер өлөт деп койгондон кийин былжырап келип, анан ойлосоң карай, 6-класска чейин бирден аш окуйт экен, анан каникулга кетет экен. 6-сында мектептерди дезинфекция кылат экен. Эмне чачат экен? Анан алар ошону жыттап мындана жөтөлүп ооргондо айтпадык беле? Балдар оорумак, мына ооруп атат дейт. Дарыны ким чачып атат? Ким берип атат анын баарын? Ошон үчүн мына бирөө айткандай, анан кадагы мына 5-4 мен баштап жүрөбүз, кыйкырып атабыз. Жанагы вирус кайда? Жоголду го бизден, качты окшойт, Качты да, Качат Кыргыздан, вирус да качат. Убагындыктар белет, птичий грипп деп, айланайын кошуна мамлекеттин баарын учуп жүргөн чымчыгынан бери кулап калган. Кыргызда аксак чымчыктарда кулабай жашады. Аны ушулар тосуп алды. Жараткандын кудурети. Биз жаратканын сүйгөн пенделерибиз. Кыргыз дегендин котормосу кырылгыз. Булар улам тутанып кете берген. Ошон үчүн балдарым суранам.
Buzuklarga aldanbagıla. Bular bugün erten uşintip julunуп çıga beret sasıp. Sasıp çıga beret. Sasıktın işi sasık. Eşke çıkanda havaga tarap ketet. Bilinbey kalat. Oşon için men baldarım. Uşu sadırды колдоп кегерени күнтүн турганыңарга жараткан силерге дем күч берсин. Соолук жазсын. Кыргыздын келечеги үчүн ушунчалык жаныңарды берип атканыңарга ким билет тетиякта туруп бир атып коебуз. Биз билбейбиз да туурабы? Бирок ошону көзү кашайсың. Ошо ойлогон ойлор өз баштарына тийсин. Мен каргайм. Сен жеткизди. Каргайм жеткизди. Канча жол алдансак болот я. Көзбө көз эле эмне кылып атат, билип атабыз го. Күнөө жокто камак коет. Эми бир билип алсалар таң калып иштеген. Акты айтып койсоң бул бузуп атат деп камайт. Өздөрү көзгө көрүн атып алса булардыкы туура экен да. Ошон үчүн урпактарым, суранарым. Силерге Кудайым күч берсин, иман берсин, дем берсин. Ар дайым ушу элиңерди коргоого даяр тургула. Коргоого. Анан мен бийликти алдым. Мен президент болом деген адам бул адам эмес. Бул өзүнүн кызыкчылыгы үчүн болгон. Мен ошого келдим. Бата бергени келдим. Бешинде дагы ушинтип сүйлөбөм, айтып алайын десем бата бер дейт. Айланайын, үйдө отура албай, жата албай, таягым жакында да кырсактап жыгылып калып, жан башымды ооруп алып, таяк менен кече таягы жок келип алып, жаман оорубадым бу кыйла. Бул жөлөк керек экен баарыбир. Адамга деле жөрөк керек экен. Ошон үчүн мен чынында эле бата берем деп келдим дагы. Кече бата берейин десем болчу да эмес. Куча болуп шимшиңдешип жүрдү. Анан эми азаят, бертеңде азаят, күчү тарийт кетет. Акылы бар киши ойлонсо, кече ката кылып коюп турмун деп силердин араңарга кошулат. Акылы жок акмак болсо ошо менен жоголушсун. Сасыбай кыргыздын арасында бузбасын кыргызстарды. Макулбу? Болуптур. Батаңызды бериңиз ушул жерде жаштарга. Омин. Жаратканым. Өзүң көрүп турасың, билип турасың, өзүң баарын сезип турасың жаратканым. Ушунчалык өзүңдүн берген, ушу пенделериңе берген ырыскыны кошо жеп жутуп аткан зулум канышкичтерди кууп, элинин эртеңкиси үчүн, келечеги үчүн, бакты таалайы үчүн чуркап, жанталашып, жанын тишине байлап жүргөн пенделериңе күч кубат, кайрат, ырыскы, өмүр берип, баардык тилетип аткан жакшы элек ой максаттарын кабыл кылып, ушу